Кыргыз Республикасынын президентinin Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Сыргабаев Австар Токтогулович Жалал Абад шаарынын эл менен жолугушуу максатында келип отурат. Менин кызым Нагорный көчөдө жашайт. 16 кирди неберем, паспорт ала албай кыйналып атат. Потому что бизде красный книга жок. Биз маден эптеп биз алганбыз паспортторду. Бирок бизден кийинки жаштарга барган сайын кыйын болуп жатат турасында. Мына убада кылганга 2 жыл болду. 2 жылдан бери кодко тапшырганбыз биз немен документти. Алем эле ошонун бир жообу келбей атат. Шун жообду эртерээк кылып, сурайм шуну тездетип берсеңер, биз аркабызда ушу небере балдарыбызга паспорт алыш оңоюраак болот эле деген. Рахмат, жообду азыр берди. Ал жер баягы жараканын жанындагы кызыл зонага кирген жерлер биз бул боюнча өзгөчө кырдаалар министрлигине кат бергенбиз. Ушуну кайрадан текшерип берүү боюнча. Бул боюнча чоң акчалар талап кылынган. Биз ошолорду жалдап алып келип текшерткенде алардын да корутундусу ал жерге ошол кооптуу участок кызыл зона деген корутунду берилген. Анан ал кызыл зонадагы жерлерге госакты дагы берилбейт, тех паспорт да берилбейт. Ал жерден бир гана башка жакка көчүшүбүз керек. Биз ал мыйзамды буза албайбыз, эртең биз жоопкерчиликти ала албайбыз. Ошондуктан ал маселе чечилбейт. Кызыл зонадагы маселелер чечилбейт. Госакта алынбайт. Ошону туура түшүнүңүздөр. Анда биз кандай кылабыз? Сиз башка жакка көчүшүңүз керек. Мына мэр башка жерден жер таап, сиздерди көчүрүш керек. Мыйзамды окуп. Башка Biz 40 yılda kurgan üylerimizi şunday kılıp taşap keteriyoruzdu. Köy çok bolsa, pensiyeler bolsa, 2003 yılda kurgan. Korktu dep kızıl zona kirgen жерди biz eç nerse kalmayız. Anı sort menen Niye sebepten? Bu bola duran iş değil. Jaraka var eken. Al jerde jaraka var. Koçku korkunucu. Jer koçku korkunucu var degen korkundu çıkkan. Bizi Caşo'da hiç kandı ve jaraka çok korkundu çıkkan emes. 89 yılda degende zakon keltirilgen bir yerge 500 dokument bola duran degen söz bulsanız. Özgöçe Kırdalar Ministrinin jedek saytı koysun. Niye mi hazır emi? O yerde jaraka var. Bizde jaraka çok öyle 60-70 yıldan beri yaşayan adamlar var. Hiç kandı jaraka paraka yok. Veriler dokument. Veriler söz bulsanız. Çok bulsanız çok. Перов Октябрьский көчөбүз, Нагорный көчөбүз. Музейкеде туруп көчө. Нече мындайда ал жерде тектонический плита жайгашканда, бул тектонический плита биз айта албайбыз качан жылышы, качан жүрүшү. Бул тектонический плита билесиздер, бул дүйнөнүн ар бир бурчундарында бар да, ошол тектонический плита именно ушул жерден өткөн. Ошондуктан тектонический плита бул жер титирөөдө жылат. Ошол мезгилде жер чөгүп кетет, жер көтөрүлүп кетет. Ошондуктан ал кооптуу деп чыгарылган. Переулок Октябрьский плитасыбы? Ооба, переулок Октябрьский. Эжеге мындайда Жалал Абад шаарында жер мунапысы президентибиз Садыр Нуркожоевич эмиссия жарыялады да. Биз управа жетекчилери менен чогуу иш алып баратабыз. Эгер жогоруда өкүл МЧС айткандай техногендик раздомдо жайгашкан болсо бере албайбыз. Сиздер бизге убакыт бергиле, управага айталы, карасын, комиссия курамы бар. Ошолор бир жыйынтык чыгарып бергенден анан сиздерге жыйынтыкты чыгарат. Ошондо Сабжарович, мен азыр Нагорный деп айттыңыз да? Нагорный биздики именно Переулок Октябрьский Мурзоновго кеткен жолдо. Тегиз жолдо. Нагорный деген ошол кызыл линияда турат экен да? Bizdeki Переулок Октябрьский, Нагорный башка кошна. Bizdeki Мурзоновдун туура кеткен жолунда. Тегиз жолдо. Бер Сабжарович, дагы деле ушул Переулок Октябрьскийдин аркан чыккан жоксуң. 1 жыл өттү. Берилет дейилген. Кодко тапшырганбыз. Жок. Октябрьский жок да бизде немедечи техногендик разломдо. Азыр эже башка айландырып атпайбы? Нагорный деди биринчи. Жок, Нагорный Переулок Октябрьский кошна бар. Соседний, Нагорный. А биздики именно Переулок Октябрьский. Биз жашаган жерибиз. Мен мындай айтайынчы, эгерде ошол кызыл линияга кирбей турган болсо, сиздердики азыр жаңы чыккан мунапыска ылайык
Жақында мына жобалар дагы иштеп чыкты, кошумча. Сиздердики мыйзамдаштырылып берилип, сиздерге ошол мэрия тарабынан токтомдор чыгарып берет. Гос актыны госреестрге барып өзүңүз аласыз. Ушул мынау Перевозчиктин магазини бар. Ошонун алдында. Мына жолдун буягында кызыл китеп бардымда, буягында жок. Не ол? Былтырдан бери жүгүрүп атам. Атаңа бар, энеңе бар, управага бар дейт, айрга барсам олгузу ыйлактап, мэрия жооп берсе мен документ жокка. Балам садикке бара албайт, не билем. Мектепте окугандарға справка жок. Силердики кызыл китеп мына немеге жок, ошон үчүн бербейбиз дейт. Онан кийин дагы барсам, барга курортныйга барды, бирөөнүкүнө коюп келди. Өз үйүмдө отуруп алып, бирөөнүн үйүнө барып мен учетко коюп келем. Немеге барсам, госреестрге барсам, неме мэрияга барганда мэрия чечет. Вообще бир чече турган адам барбы бул Жалал-Абадта? Мындай эже, эгерде кызыл линияга кирбей турган болсоңуз, мунапстын негизинде мына жакынкы күндөрү мыйзамдаштырылып, азыр жоболор кайрадан иштеп чыгып, мурунку жобо пункттар өзгөрүлүп, жаңы иштелип чыкты. Ошол жобонун негизинде апрелдин аягына чейин мыйзамдаштырылып, ошол токтомдорду колуңузга аласыз. Анан кийин жер биз базага кире албасак. Ошону айтып атпаймынбы, буга чейин ушундай болуп келген. Биздин урматтуу президентибиз мунапс мыйзамын чыгарып, ошол мыйзам негизинде жобо иштеп чыккан, кантип мыйзамдаштырыш үчүн. Ошол жоболор өзгөрүп, дагы жаңына түзүлдү жобо. Ошол жобонун негизинде азыр мэрия иш алып барып атат. Жакынкы апрелдин аягына чейин эгер кызыл линияда болсоңуздар, мыйзамдашып, ошол гос актыңыздарды аласыздар. Жок, кызыл мындай да. Кызыл линия ортодо жол. Мына жолдун буягына бар, кызыл китеп. Сузак берейин. Мынанын буягында жол. Сузак. Ортодо ушундай бир жол эле бар. Маны тактап туруп, кызыл линияга кирбесеңиз, апрель аягына чейин мыйзамдашып берилет. Тезек келет. Эчтеке справка албайт. Кыйла кредит алганга ала албайт да. Эми кызыл линияда болсо биз калбайбыз, ачык эле айтыш керек. Красный зонадагы биз анан кызыл жамилдекилерге берет дагы, ошо туура дегенге кызыл. Корутунду да ошол картасы менен берет да. Жок, мындай эмес.